Салам бардыңыздарга, каналга кош келиңиздер. Мен сіздерге бүгін ең бат даяр болучу пирогду көрсөтөм. Бул пирогго кум шекер, сода, жумуртка, айран жана un керектелет. Биринчиден биз жумурткаларды чагып, биринчиден мискеге салабыз. Жумуртканы мискеге салып алдым. Эми 300 граммдай кум шекер кошуп алам. Кум шекер менен жумуртканы көөгү чыкканча жакшылап чалып алам. Мынтип көөгүн жакшылап чыгарып, көөгү чыккыча чалып алдык. Эми айранды кошобуз. Андан кийин ундан эми 350 граммдай унду, акырын эленген унду мындай себелеп кошуп алабыз. Чалабыз жакшылап. Мынтип бир дагы бүдүрүн калтырбай жакшылап чалып алабыз дагы. Андан кийин 1 чайный ложка сода кошуп коебуз. Дагы чалабыз. Рыз келди. Нарак тур. Так, эми не кылабыз? Формочканы майлап туруп. Мынакей. Майлайбыз формочканы. Рызкелди кашыкты алып берип койгонмун. Чаңга кичинеби? Чоң кашыкты. Мына формочкага салып алдык. Алдын ала кызытылган духовкага 180 градуста 30 минутта бышырып алабыз. Мынакей пирогубуз дагы даяр болду. Эгер видео жакса жазылып кетиңиздер.